6 май. Чыныгы билим чоң кубанычты тартуулайт. Ошондо бүт эл барып, өз көңүлдөрүн көтөрүп, салтанат менен майрамдашты. Анткени аларга айтылган сөздөрдү терең түшүнүштү. Некемия 8 бөлүм 12 аят. Кудайды таанып билүү, Кудайдын баалуулугун чагылдырган жана аны толук сүйүү менен даңктай турган жалгыз кубанычты тартуулайт. Ошондуктан Кудайды таанып билүүбүз аз же жетишерлик эмес болсо, анда толук эмес, жеткилек эмес кубанычка ээ болобуз. Некемия 8 бөлүм 12 аяттагы ысрайылдыктардын тажрыйбасынан Кудайды даңктаган жүрөктөгү кубаныч кандай болорун мисал катары көрсөк болот. Эзра аларга Кудайдын сөзүн окуп берди. Левилер болсо аны түшүндүрүп беришти. Ошондо бүт эл барып көңүлдөрүн көтөрүштү. Алар Кудайдын чыныгы сөздөрүн терең түшүнгөндүктөн чоң кубанычка ээ болушкан. Көпчүлүгүбүзгө ыйык жазууну түшүндүрүп берип жатканда жүрөгүбүз күйүп жанган. Лука 24 бөлүм 32 аят. Шакирттеринин кубанычы толук болуш үчүн окуткандыгын Ыйса 2 жолу айткан. Силерде менин кубанычым болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Жакан 15 бөлүм 11 аят. Менин кубанычым аларда толугу менен болсун деп, буларды бул дүйнөдө экенимде айтып жатам. Жакан 17 бөлүм 13 аят. Бул сөздөрдөн көрүнүп тургандай, жараткан Кудай өзүн таанып билүүнү жана аны менен ырахаттанууну бизге сунуш кылган. Теңир өзүн Шилодо сөзү аркылуу Шемуэлге ачкандан кийин Шилого келип турду. 1 Шемуэл 3 бөлүм 21 аят. Белгилей кетүүчү нерсе, эгерде биздин кубанычыбыз Кудайдын даңкын чагылдыра турган болсо, анда ал даңктуу Кудай жөнүндөгү чыныгы билимден келип чыгышы керек. Эгер биз чындап Кудайдан рахат алгыбыз келсе, анын кубанычына, андагы бакытка ээ болгубуз келсе, анда анын өзүн чындап таанып билишибиз керек.